качап 10 тонна дебейли, bir 5 tonna alsak dağı bu jaman emes. Taza uruk alganбыз. Көрсөңүздөр мынакей төбүрчактарына көрдүңүздөрбү? Азыр Бора сорту. Бул жери ак сорт. Эданаза сорту мындан биягы Эданаза. Булардын бойлору ишенесиздер 70-80 болот. Талас областынын төбүрчак өндүргөн дыйкандары. Биз былтыр төбүрчактын жаңы сортун алып келген элек Таласка. Бирөөсү Эданаза, экинчиси Бора деген сорт. Былтыр тилекке каршы көп акчабыздын тартыштыгына байланыштуу азыраак эле 5 килодан 10 кило алып келди элек. 10 соту жерге сепкенбиз. 10 сотудан 450 килограмм таза урук алганбыз, сорттоп тазалагандан кийинкиси. Эми быйыл ошол урукту кайта дыйкандарга сиздерге жакшы жаңылык көбөйтөлү деп, мынакей Таластын Көк Сай, Карабура, мына Көктөб айылына жана Талас райондоруна 3 районго 3 айылга тиктик. Азыркы учурда мынакей жыйынтыгы көрсөңүздөр, мынакей төбүрчактарына көрдүңүздөрбү? Сон Ноул ушул тарапта ак сорту. Бора деген сорт мынакей. Өсүштөр мына 1 ай болду мынакей. Чыгышы менен эсептесек 25 күндүк вегетационный период. Чыгышы мынакей көрдүңүздөрбү? 22-20 сантиметр. Мына 1 айдын ичинде. Бир да оору жок, көрүнүктүү. Жана жакшы өсүп атат. Кудай буйруса мынакей, эгер көрөм деген кишилер болсо, жолсо консультация ушул урук жөнүндө билем десеңиздер, мынакей биздин консультацион центрге кайрылсаңыздар болот. Жок, өзүм барып көргүм келип атыр десеңиздер, мынакей Көктөбөдө жакын жердегилер ушуну көрсөңүздөр болот. Мына биз ушул тушубуз мынакей азыр Бора сорту. Бул жери ак сорт. Андан тышкары мына могул жагы Эданаза сорту, мына мындан биягы Эданаза. Булардын бойлору ишенесиздер 70-80 болот. Былтыр биз өстүргөндө 70-80 сантиметр болгон. Гүлдүн баары жалбырактын астында болуп, ушундай бийиктикке чейин өскөн. Бир чана, бир түптө 70-80ге чейин чанак болгон да. Эми былтыр биз аз жерден алсак, быйыл эми көрөбүз. Жыйынтыгын улам сиздерге тааныштырып турабыз, көргөзүп. Анын эле бул жагында мынакей атайын эксперимент эме болуш үчүн бизге мынакей общий жалпы бул Эданаза менен Бора сорту бир 3 гектар жерге тегилди. Нар жагында бир 1,5 гектар, 2 гектар жерине атайын багыл жердин ээси томатный тиккен. Биздеги эле томатный. Эми ушулардын баарына бирдей гана азык берилет, бирдей каралат, бирдей сугарылат. Жалпысынан үчөөнүн жыйынтыгынын бирине бири кандай болот. Анан биз ошонун сорттун артыкчылыгы муну бизден Туркиядан берип аткан учурда гектарына эми алар декардан 1 тоннага чейин алабыз деген да. Декар деген сөз бул 10 соту деген сөздү билет. Демек качап 10 тонна дебейли, bir 5 tonna alsak dağı bu jaman emes. Bu жыйынтык сон. Себеп дегенде азыр өзү иштетип, багуу, кароонун өзү уже 1 гектарга $1000 чейин расход болуп кетет. Мынакей ошон үчүн сиздерге Кудай буйруса ушул уругубуз жыйынтыгы жакшы боло турган болсо, урук маселесин биз сиздерге кымытсы чечкенге даярбыз.